Ороз айында эки нерсеге бекем болсок, ушул ибадаттын ляззатын, рахатын, даамын сезебиз. Биринчиси бул жүрөктөн адамдар болгон кекти, көрө албастыкты, ич тарлыкты, жүрөктөгү болгон кысылууну, бир жүрөктө адамдар болгон бир арыздашууну жүрөктөн чыгаруу. Макулукаттардагы болгондой ыйкы-тыйкы, ызы-чуу, ушундай бир ызы-чуу нерсе жүрөктө калып калса, даты, асары, ошол нерсени жүрөктөн чыгарбасак, жалгыз Аллах Тааламга өзүнө гана арнап байлабасак, анда биз даамын сезе албайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сохих хадистердин биринде айткан: "Талатун ман кунна фихи важада халаватал иман." Кимде 3 нерсе болсо, имандын даамын сезди деген. Биринчиси, Аллах жана Аллахтын элчиси ал адамга бардык нерседен сүйкүмдүү болушу дейт. Караңыздарчы. Экинчиси, бир адамды жакшы көрсө, тек гана Аллах үчүн жакшы көрүү. Үчүнчүсү, ушундай жаман көрүү капырчылыкты. Капырчылыкка кайтууну ушундай жаман көрүү кадимки тозокко түшүп, тозоктон куткарылып, кайра ага кайтып барышты жаман көргөндөй. Ошон үчүн адам баласы бир жакшы көрсө да Аллах үчүн жакшы көрүш керек. Жаман көрсө да Аллах үчүн жакшы көрүш керек. Душмандык кылса дагы Аллах үчүн, мамиле кылса дагы, жакшы көрсө да бүт ушу Аллах үчүн, Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн. Ошол адамда жүрөгүндө иман бар, ал Аллахты жакшы көрөт, Аллахтын элчисин жакшы көрөт деген негизде жакшы көрүп мамиле кылса, бул жүрөгү бошойт. Жүрөгүндө иман орнойт бекем. Ал эми дүйнөлүк кызыкчылыктардын негизинде болсо, жанагындай көрө албастык, ичи тарлык, ызы-чуу, кек сактоо жана башка нерсе бар орной берет. Мен сиздерге бир хадис менен жүйүнчүлейин туугандар. Бул узун хадис, бирок мен негизине токтолуп кетейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде сахабалар менен мечитте отурганда айтат: "Азыр бул эшиктен бир киши келет, бул бейиш ээлеринен" деген да. Бул дүйнөдөн эле бейиштин адамы деп атат. Сахабалар көз салып караса эле бир адам келип келет. Анан ал 2 рекет намазын окуп элет, кайра сахабалардын жанында отуруп, пайгамбардын жанында кийин отуруп калат. Эртеси күнү да ошол окуя болот. Азыр мен силерге бейиштин адамын көргөзөм. Дагы кирип келет, намазын окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында отурат. 3-чү күнү дагы ошол окуя болот. Бул окуяны көргөндө Амр ибн Ас сахаба, улуу сахаба ошол адамдын артынан барып үйүндө 3 күн түнөйт. Үйүнөн эмне кылат? Эч кандай бир өзгөчө намаз, өзгөчө орозо, өзгөчө түнкү узак намаз андай деле көрбөйт. Эл катар эле. Анан ал кишиге 3-чү күнү айтат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сөзүн, ушу бейиштин адамы деп атады, бул сизди ушу 3 жолу кирип келдиңиз, эмне сыр бар бул ибадатыңызда дейт. Анан айтат: "Сен көргөндөй эле менде көп деле садакам жок, көп деле орозом жок, көп деле намазым жок. Болгон эле мен күндө жатарда эч бир мусулманга кегим жок" дейт жүрөгүмдө. Жүрөгүмдө эч бир мусулманга кегим жок дейт. Кек, жаман көрүү мусулманда, кек сактоо, ичи тарлык кылуу ушундай бир нерсе жок. Анан эмне деп атат? Амр ибн Ас. Ким ал? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда тарбияланган сахаба. Ушул нерсе турбай биз кыла албаган кыйын нерсе деп атат. Ошол сахаба ушинтип айтып атат. Элестетиңиздер. Субханалла. Эми туугандар, мына бул биринчиси. Демек, бул ибадатта даам сезиш үчүн жүрөктү бошотуш керек. Аллахка арнаш керек. Макулукаттар менен арыздашуу, ызылдашуу, көрө албастык, ичи тар, кек сактоо, бирөөлөрдү жамандап, ошол нерсе жүрөктө калып калуу асары, ошол нерсени чыгарбасак, калат бул нерсе. Ушул тоскоолдук кылат ибадат кылууга. Ибадаттын даамын сезүүгө тоскоолдук кылат. Пардадай тосот. Себеби ибадатты Аллахка тунук арнаш керек. Жакшы көрсөң да, жаман көрсөң да, берсең да, тыйсаң да Аллах үчүн кыл деген ошол. Эми экинчи сыр туугандар. Экинчи ибадаттын даамын сезүүгө болгон кадам, ибадат кылганда даамын сезем десеңиз, сыр ибадаттарды кылуу туугандар. Сыр ибадаттарды. Сыр ибадат деген Аллах Таалам сизди оюңузду, сөзүңүздү, ниетиңизди баарын билип турат. Ошол жерде адамдарга көргөзүү андай эмес. Мурунку учурларда болчу экен, жанында эле бир адам менен кетип барат. Жолдо тикенек таштарды алганы экинчиси байкабай калат. Бирге эле жашайт, аялы күйөөсүн орозо тутканын билбей калат. Мен орозо туттум деп милдет кылып, ызы-чуу салып, же болбосо оордугун салбайт үй бүлөсүнө. Адамдарга көргөзбөй эле, өзү ичинде эле, үйүндө эч ким көрбөгөн абалда эле күнөө ишти кылууга да мүмкүнчүлүк болсо да күнөөдөн тыйылат, жакшылык ишти кылып, жашырып кылат, жакшылык ишти. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Ибн Масудтан келген хадисте мындай дейт: "Ман амканаху назар иля ма харрамаллох", кимге арам болгон нерсени көрүштүккө мүмкүнчүлүк болуп туруп, андан көзүн тыйса,
иптиго ма индаллах, Аллах Тааланын алдындагы жакшылыкты алайын деп көзүн тыйган болсо, ал адамдын жүрөгүнө, ордуна ыймандын даамын сезе тургандай абалды берет дейт. Мына сыр ибадаттардан. Дагы бир хадисте 3 нерсени кылса ыймандын даамын сезет дегенде, ошонун биринде чыгарган зекетинде толук чыгарышы. Мал чыгарса да оорусун чыгарып же айып, аксагын, сокурун, ооруп калганын эмес, толук чыгаруу. Зекет кандай көрүлгөн болсо ошондой чыгаруу деп да келет. Бул дагы ошо ыймандын даамын сезүүгө жардам берет. Себеби аны эч ким билбейт, канча акчасы бар экенин, канча зекет чыгарат экенин. Ал Аллах Тааланын ортосундагы мамиле. Ушундай сыр ибадаттарды да кылса, мына биз ороз айындабыз туугандар. Садака кылабыз, канча деген зикир дуаларды кылабыз, канча деген бүгүнкү күндө айрыкча колубузда телефон, арамдарды көрүп коюу мүмкүнчүлүктөрү бар. Бүт ушулерден жалгыз Аллах Таалам көрүп турат, карап турат, угуп турат деген сезимди ойготсок, Аллахтын көзөмөлүн эске алсак, ошол жерден эч ким көрбөсө да биз өзүбүздү Аллах көрүп турат деп тыйсак, ушул дагы ыймандын, ибадаттын даамын сезүүгө бизге жол берет. Аллах Таалам ушу менен бизге берип коет. Айрыкча мына азыркы ороз айында ошол ибадатты кылып, ошодон жадабай, сүйүп, сагынып аткарууга жол болот туугандар. Ушу эки нерсе. Амалдарыбызды ушулай да эки нерсеге бекем болуп, ибадаттын даамын сезип, рахатын сезип, жадабай, жана бир адам менен сырдашып, жакын жакшы көргөн адамыбызды сырдашып, ошол кетпесе экен деп аны менен сүйлөшүп отургубуз келет го. Мына ушул жүрөктү бошотсок, сыр ибадаттарды көбөйтсөк, Аллах Таала менен мамилебизди уласак, бекемдесек, анан ибадат кылганда ошо рахатын, даамын сезип калабыз туугандар.